Маданият министрлигинин өкүлдөрү, урматтуу замминистр Марат Төлөмүшевич, сиздер мына ушул руханий мурасты, мыйзамдуу коргоочусу сиздерсиздер. Ошол эле мына улуттук маданияттын коопсуздугун сактоочусу да сиздерсиздер. А эмне үчүн кече биздин ошол улуу жазуучубуз, улуу инсаныбыз туурасында социалдык тармактарда аны ал жөнүндө мына баалоо, талдоо болуп атса, мына сиздер унчукпай отурасыздар. Унчукпай мына ушул 200 000 мына каттоочусу бар подкасттан биздин жараныбыз Сыймык Жапыкеев деген баа берип атат биздин улуу инсаныбызга, биздин маданий мурасыбызга. А сиздер мына ошону коргоочусу катары унчукпай отурасыздар. Эмне себептен? Мен азыр мына ушул сиздердин ушул жыйындан пайдаланып, сиздерден талап кылам, юридикалык баа бериш керек буга, укуктук баа бериш керек. Анткени бул биздин мына ушул бир-эки сөзү менен эртеңки бизге жаштарыбызга багыт берген, адеп ахлак берген биздин улуу инсаныбыз жөнүндө ушундай сөз айтып отурса, анда биздин маданиятыбыз каяка барат? Ошондуктан сиздерден мен ошону талап кылам. Психикалык саламаттыгын текшерип, укуктук баа бериңиздер, айтып атпаймынбы? Кандай болгон чакта дагы бериңиздер, укуктук баа. Психикалык абалын текшерип. Эмне үчүн ошол мына элде ошол мына биздин бардык социалдык тармактарда жайылып кетти. Аны биздин башка дүйнөлүк адабиятты дүйнө жүзүнө таратып аткан адам жөнүндө ушундай чыкса, социалдык тармактардан мына ошол баа берип атканы башка мамлекетке дагы чыгат. Сиздер укуктук баа беришиңиз керек ошону. Кушаркан психикалык абалын ошол психикалык ооруканага жаткырып текшерип турчу адамдан Чыңгыз Айтматов коргоого муктаж эмес деп ойлойм. Жана эгерде мүмкүн болсо биз министрлик дагы буга реакция бериш керек. Башкалар эми алар башкалар реакция берип атпайбы? Мисалы үчүн канча деген биздин ошол социалдык тармактарда бардык жака жайылып кетип атпайбы? Ошондуктан сиздер буга реакция беришиңиздер керек. Сиздер токтотушуңуздар керек ушундай баа бергендердичи. Анткени биздин ушу бул тарыхыбыз, биз бул деген биздин улуттук байлыгыбыз. Байлык деп айтсак дагы жарашат.